57 суроодо бизге x, y экөө тең натурал сандар деп берилиптир. Анан 3x y-га барабар экен. Анан бул барабарсыз берилген. Анда y-тин эң кичине маанисин табышыбыз керек экен. Чыгарыш үчүн бул барабарсыздыктагы y-тин ордуна мааниси 3x-ти коюп алалы бул жерге. Ушуну кемитсек ортосу минус 2x болот. Анан x-ти таап алабыз, дегенде ал үчүн коэффициент минус 2-ге бөлүп салалы. Бөлсөк 10 чыгат, барабарсыз белгиси алмашат терс санга бөлгөн үчүн. Муну бөлсөк x калат, муну бөлсөк 5 калат. Демек x 5 менен 10-дун арасындагы сандар экен. Суроодо y-ти сурап атат. Y 3x-га барабар. Демек муну 3x кылышыбыз керек. Ал үчүн 3-кө көбөйтөбүз кайрадан. 3x бул жер 15. Демек бул жерде 3x-тин ордуна y-ти койсок болот. Y бул 15 менен 30-дун арасындагы сандар экен. Бирок x натуралдык сан болгон үчүн аны 3-кө көбөйткөндө 3-кө бөлүнгөн сандар кылынчат. Мисалы x 1 болсо 3, 2 болсо 6, 3 болсо 9 болуп. Y 3-кө бөлүнгөн сан болуш керек. 3x-га барабар болгон үчүн. Демек варианттардан экөөнүн арасындагы эң кичинекей 3-кө бөлүнгөн санды табабыз. Демек 15-тен чоң 3-кө бөлүнгөн сан бул 18. Туура жообу Г варианты.